Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр, лор врачтар жана сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй, биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077, 24 саат бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев азаттыктын жабылуусу боюнча медиа коомчулукка кайрылуу жасады. Төмөндө анын билдирүүсүн өзгөртүүсүз беребиз. Кыргызстанда сөз эркиндиги болгон, азырда бар жана келечекте да болот. Бирок сөз эркиндиги ар дайым жоопкерчилик түшүнүгү менен ажырагыс байланышта экенин эстен чыгарбоо зарыл. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эркин медианын ишине эч кандай чектөө коюлган жок. Болгону бардык жарандарга жана юридикалык жактарга бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы гана коюлуп жатат. Мунун негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, маалымат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Баткен облусундагы 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрүндөгү окуялар тууралуу чындыкка коошпогон маалыматтарды тараткандыгына байланыштуу хостинг провайдер тарабынан сайттын ишин 2 айга токтотуу жөнүндө чечим кабыл алган. Мыйзам катаал, бирок мыйзам деген мыйзам. Бишкекте Үлпөт той кортежине 74 000 сом айып салынды. Бишкектин кайгул милициясы Үлпөт той кортежиндеги автоунаалардын айдоочуларына 74 000 сом айып салды. Бул тууралуу башкармалыктын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык жол эрежесин бузган 6 автоунаа айып короого токтотулган. Буга чейин соц тармактарда Үлпөт той кортежинин видеосу пайда болгон. Анда айрым машиналар терезесин мыйзамсыз караңгылатып алышкан. Кайгул милициясы соц тармак колдонуучулары аларга чара көрүүнү суранып кайрылганын кошумчалады. Маалым болгондой, айдоочулар жасалма номер колдонуп, бейбаштыкта кылышкан. Булак Спутник Кежи. Азаттык медианы жабуу чечими кайсыл учурда жокко чыгарылышы мүмкүн. Маданият министрлиги 28 октябрда Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары азаттык медианы колдоо максатында өткөрүшкөн жаңылык жок. Маалымат каражаттарына кысым болуп жатат деген акцияга комментарий берди. Биз демократиялык өлкөбүз. Ошондуктан ар бир адам өз позициясын билдирүүгө укуктуу. Конституция боюнча бизде цензура жок, деди Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин директору Салкын Сарнагоева. Анын айтымында маалымат каражаттарынын ишине Маданият министрлиги тарабынан эч кандай басым жок. Кысым бар деп айтуу түп тамырынан бери туура эмес. Мыйзам кабыл алынгандан бери жана ушул мыйзамдын алкагында гана мындай аракеттер көрүлүп жатат, деди ал. Ал кошумчалагандай, мыйзам бузуулар бар деп табылган материалдар алынып салынса, Маданият министрлиги азаттык медианы 2 айга жабуу чечимин жокко чыгарышы мүмкүн. Буга чейин Маданият министрлиги азаттык медиа сайтынын ишин Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарына карама-каршы келген материал үчүн 2 айга токтоткон. Ал кошумчалагандай, мыйзам бузуулар бар деп табылган материалдар алынып салынса, Маданият министрлиги азаттык медианы 2 айга жабуу чечимин жокко чыгарышы мүмкүн. Буга чейин Маданият министрлиги азаттык медиа сайтынын ишин Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарына карама-каршы келген материал үчүн 2 айга токтоткон. Булак Назар Ньюс Кежи. Шойгу. Россияда жарым-жартылай мобилизация аяктады. Россияда жарым-жартылай мобилизация соңуна чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге маалымат берип жатып айтканын РИА Новости жазды. Түрдүү тепкичтеги аткаруу бийлик органдарынан 1300дөн ашык өкүл, 27 000ден ашык ишкер, 13 000 жаран чакырууну күтпөй, өз ыктыяры менен аскердик катарга кошуларын билдирди. Алар аскердик бөлүктөргө жөнөтүлдү. Мобилизацияга алынгандардын орточо жаш курагы 35 жаш, деди Шойгу. Анын айтымында учурда 218 000 адам аскердик даярдыктан өтүүдө. Ал эми 82 000 адам даярдыктан өтүп, Украинадагы атайын операция өткөн аймактарга жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 41 000 аскердик
бөлүктөрдүн курамында турат. Көчүрмөн аскердик аракеттерге катышкандар ардагер макамын алып, ага ылайык тиешелүү социалдык жеңилдиктер каралат. Мобилизацияга чакырылгандарды аскердик бөлүктөргө жөнөтүү бүгүн аяктады. Жарандарга билдирүү жеткирилип бүттү. СИЗ тараптан коюлган 300 000 жаранды мобилизациялоо тапшырмасы аткарылды. Кошумча эч кандай тапшырмалар пландалган жок деп кошумчалады Шойгу. Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жүрүп жаткан учурда куралдуу күчтөрдүн катарына кошулган жарандарга ыраазычылыгын билдирди. Мен аларга өз милдеттерин так аткаргандыгы, мекенчилдиги, өлкөнү коргоого ынтызарлыгы үчүн рахмат айткым келет. Мекенди коргоо, Россияны коргоо, демек өз үйүн, үй бүлөсүн, биздин жарандарды коргоо деген Путин Шойгудан ыраазычылыгын аскердик бөлүктөргө жеткирип коюуну өтүндү. Россия президенти 21 сентябрда коргоо министрлигинин башкы штабынын сунушу менен жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. Ал тажрыйбалуу запастагы аскерлер азыркы кырдаалда атайын операцияга катышууга жөндөмдүү адистер чакырыларын белгилеген. Булак Спутник KG. Путин: Украинадагы азыркы кырдаалга Россия эмес, Батыш күнөөлүү. Дүйнөдөгү азыркы кырдаалга жана Украинадагы окуяларга, анын ичинде атайын аскердик операцияга аныгында Россия эмес, Батыш алып келди. Бул тууралуу РФ президенти Владимир Путин билдирди. Мамлекет башчы Валдай эл аралык дискуссия клубунун 19-отурумунун пленардык сессиясында сүйлөдү. Учурда дүйнөдөгү кырдаалга жана Украинадагы окуяларга биз эмес, Батыш алып келди. Ал жактагы мамлекеттик төңкөрүшкө жана атайын аскердик операцияга биз жеткирдикпи? Жок, биз ал нерселерди жасаган жокпуз, деди Россиянын лидери. Ошондой эле Путин Түндүк Атлантика альянсы көптөн бери Украинанын аймагына жайгашып, ээлей баштагандыгын белгиледи. Россия Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо боюнча атайын операциясын 24 февралда баштаган. Президент Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан геноцидке кабылган элди коргоо экенин айткан. Булак Спутник KG.